Ассаламу алейкум достор, сіздер менен KG вариант каналы. Бүгүнкү видео Одноклассники жөнүндө болмокчу. Анда эмесе биринчи Одноклассниктеги видеолорду кантип телефонго жүктөө, экинчи музыканы аксуу, үчүнчү ошо Одноклассниктеги музыкаларды телефонго жүктөө. Анда эмесе биринчи видео жүктөш үчүн бизге Snapchat деген программа керек. Ал программаны сиздер Play Market'тен көчүрүп алсаңыздар болот. Программаны жүктөйлү дейли. Программага кирип, сураган уруксаттарды берип коюшубуз керек. Бунун эч кандай коркунучу жок. Анда эмесе кайра Одноклассникке киребиз. Сиздерге могу видео жагып калды дейли. Анда эмесе ушул видеону басабыз. Үстүндөгү оң жактагы кичинекей 3 точканы басабыз. Бул жактан копировать ссылки деген чыгат. Копировать ссылканы басып туруп, бул жерден чыгабыз дагы жанагы жүктөгөн программага киребиз. Бул жактан видео жактагы поисктти басабыз. Басып турсаңыздар, мында ставить деген чыгат. Анан поиск. Эгерде сиздерде да ушинтип сайттын полная версиясы ачылып калса, анда могу видео жактагы окруну басабыз. О жакка алып келебиз. Онун жанына, онун сол жагына m. деп жазып коебуз. Кайра поиск. Бизге монтип ачылып берет. Бул жакта сары кичинекей кнопка чыгып калды. Ошону бассак, бул жерден видеонун качествосы чыгат. Ушул жерден видеонун качествосын тандап телефонуңузга жүктөп алсаңыз болот. Экинчи, ал жакта өзүңүздөр билгендей эле азыркы учурда музыканы коюп, Одноклассниктен чыгып, же блокировка кылып койсок телефонду, анда бир суткада 30 минуттан көп уга албайбыз. Жана реклама да чыга берет. Ошол рекламасыз жана музыканы өзүңүздөр каалаган убакытка чейин угуш үчүн подписка кылууну сурайт. Ал подписка биринчи ай акысыз болот, андан кийинки айда акча төлөөгө туура келет. Мен сиздерге азыр эң эле оңой жол менен акысыз каалаган убакытка чейин реклама жок угуу жолун айтып берем. Анда эмесе ошол Одноклассникте видеонун жазылышындагы ссылка менен көчүрүп алсаңыздар болот. Аны установка кылар алдында өзүңүздөрдүн телефонуңуздардагы Одноклассникти өчүрүүгө туура келет. Коркпой өчүрө бериңиздер, бул Одноклассникта азыркы Play Market'теги Одноклассниктен эч кандай айырмасы жок. Установка кылып, каалаган убакытка чейин рекламасыз телефонду блокировка кылып, же Одноклассниктен чыгып телефонго берсеңиздер болот. Үчүнчү, Одноклассниктеги музыканы телефонго жүктөө. Достор, биз интернеттен ар кайсы сайттан издеп көрдүк. Одноклассниктеги музыкаларды телефонго жүктөө бир аз татаал экен. Биринчи, ошол сиз көчүрөм деген музыканы интернеттен издеп көрүң. Эгер ал жакта жок болуп, же көчүрө албай жатсаңыз, анда мындай кылабыз. Бул Одноклассниктагы видеонун жазылышындагы ссылка менен көчүрүп алсаңыз болот. Номер 2 менен белгилеп коем. Сиздер аны установка кылыш үчүн эч нерсени өчүрүүнүн кажети жок. Аны көчүрдүк дейли, телефонго установка болду. Ал мондай болот. Мондай светте. Сиздер биринчи киргенде өзүңүздөрдүн логин паролду жазып кириңиздер. Анда эмесе музыка, ошол сиз көчүрөм деген музыканы табыңыздар. Мисалы бул самая ушка болсун. Бул музыканы коелу. Бул музыка болуп атат. Так, бул жерден пауза кылып коюп, ошо чыгып кетсек да болот. Эгер сиздердин интернетиңиздердин скорости азыраак болсо, анда кичине күтүп туруңуздар. Музыка до конца загрузка болгучу. Анда эмесе бул жерден чыгабыз. Проводникке киребиз. Проводниктен оң жактагы видео жакта мондай папканын сүрөтү болот. Ошону басабыз. Сиздерде кичине башкачараак болушу мүмкүн. Ушундай папка түрүндө сиздер ачып алышыңыздар керек. Бизге азыркы учурда Android деген папка керек. Android деген табасыздар. Анан data. Бул жерде бизге ruok android деген папка керек. Адашып кетпеңиздер могу менен ruok android деген менен. Биз могу биринчи папкага кирели. Бул жерден cache. Анан music. Бизде монда ар кандай түшүнүксүз файлдар чыкты. Бул жерден сиздер өзүңүздөр издеп көрүңүздөр. Биринчи могу көрөлү. Как аудио бастыр, открыть как аудио. Бул жерде музыка, бул эмес экен. Ал эми монтан көрөлү. Музыка. У нас самая ушка деген чыгып, анда эмесе буну токтотуп чыгып, бул музыканын атын өзгөртөбүз. Кийин өзүңүздөр адашып таппай калбаш үчүн өзүңүздөр каалаган ат жазып коюңуздар. Самая деп, азыркы учурда самая деп жазып. Точкадан кийин сөз mp3 деп жазыш керек. Окей. Бул файлды сиздер кааласаңыздар копировать кылыңыздар, кааласаңыздар переместить. Азыркы учурда переместить. Өзүңүздөрдүн каалаган папкаңыздарды тандап, ал жакка ставить кылып коесуздар. Бул жерден чыгабыз, музыка киребиз, бир обновление кылып коебуз, мынакей, ошол музыка.
Мына достор болду. Бул видео да аягына келип жетти. Каналга каттала элек болсоңуздар, сөзсүз катталыңыздар. Видео жакса класс басып досторуңуздар менен бөлүшүңүздөр. Эгерде кандайдыр бир сурооңуздар болсо, комментария жазып калтырсаңыздар, биз сөзсүз түрдө жооп беребиз.